21-ноябрга карата күндө маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Кой таш ишинин фигуранттары Ирина Карамушкина, Фарид Ниязов жана Равшан Жээнбеков колонияга которулду. Бул тууралуу Кадыр Атамбаев Фейсбукка жазды. Анын айтымында, сот саясий кызыкчылыкты көздөп, бир катар мыйзам бузууларга барган. Ошондой эле Атамбаев аты аталган саясатчыларга карата иш шайлоонун алдында атайлап уюшулуп, бут тосуу, коркутуу максатында болгонун баса белгилеген. Эске салсак, 23 октябрда Бишкек шаардык соту Кой таш иши боюнча өкүм чыгарып, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ирина Карамушкинанын жаза мөөнөтүн 7 жыл 6 айдан 8 жылга өзгөрткөн. Калган фигуранттардын өкүмү өзгөртүүсүз калган. Жалпы бул иш боюнча 20 адам айыпталууда. Бул ишти караган судьялардын бири Матраимовдун мурдагы адвокаты Лейла Байдаева экени белгилүү. Соттор кеңеши башкы прокуратуранын 17 жаштагы Айсулуунун өлүмүнө шектелген Кумарбектин ишин мурда караган 3 судьяны жоопко тартуу өтүнүчүнө макулдук берди. Кумарбек Абдыровдун ишин карагандар Сания Бранчаева, Жаңыл Мамбеталы жана Кайсын Абакиров. Булар 2016 жылы соттолуучунун жазасын жеңилдеткен деп айыпталууда. Ал алгач киши өлтүрүүгө аракет кылганы үчүн 12 жылга эркинен ажыратылып, кийин шаардык сот ишти каракчылык жана адам уурдоо деп кайра классификациялаган. Ошентибанын жаза мөөнөтү 7 жылга чейин кыскарган. 2018 жылы Абдыров шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда мунапыс менен бошотулган. Элтер каналы атайын репортаж даярдап, шектүү бошотулгандан кийин да бир катар оор кылмыштарга барганын тизмектеп берген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси айдагандардын лицензиясын текшерүүнү 2026 жылдын 1 февралына жылдырды. Буга чейин айдоочулар мекемедеги лицензия алууга узун кезекке арызданып, документти убагында ала албай жатканын айтышкан. Лицензия алуу мурдагыдай эле ишемби күндөрү дагы иштейт. Ал эми түштөнүү убактысы кыскартылат. Ага чейин айдоочуларга айып салынбайт жана колдомодо таксиге бөгөт коюлбайт.